Бишкекте саат 12. Баскан жол. Талант. Эмгек. Ааламды камтыган чоң өнөр муштумдай жүрөктө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күн чубак. Иш күндөрү саат 12-ден 13-кө чейин Кыргыз радиосунда. Саламатсыздарбы, кадырлуу замандаштар, кутмандуу күнүңүздөр менен Ооба толкунда Кыргыз радиосу баарыңыздарды 106.9 жыштыгында жана Facebook тармагындагы Кыргыз радиосунун баракчасынан жүз көрүшүп, учурашып жаткандыгыбыз биз үчүн чексиз бакыт. Акылбек Мондошев үн туташтырып жаткан режиссер ага Дилет Артыкбеков бүгүнкү биздин видео байланышты камсыз кылып жаткан. Студияда Эльмара Турсуналиева жана бүгүнкү биздин студиябыздын коногу өзүңүздөр көрүп жаткандай Роза Шакирова. Саламатсыздарбы? Мен да ушинтип коем. Кутмандуу таңыңыздар менен. Роза Шакирова кыргыз ыр чөйрөсүндө жакшы үнү, мыкты вокалы, репертуарындагы жакшы тандалган ырлар менен, өнөрү менен элибизге кызмат өтөп келе жаткан ырчы кыз катары жалпы элибиз билип, таанып, көрүп, баа берип жүрөт. Анан бул өнөрлөрдүн арасынан биздин Розабыз кыздардын арасынан чыгып, жакшы обондорду жарата билген дагы жаратман деп баса белгилеп, мына ушул факт менен мен дайыма сыймыктанып келем. Роза Шакирова студиябыздын коногу. Биздин студиябыздын телефондору 0312 391610 жана 0705 65 6610. Программанын жүрүшүндө биздин студиябыздын кадырлуу коногуна өзүңүздөрдүн суроолорду, пикирлерди билдирсеңиздер болот. Оюңузду ортого салыңыз. Алардын баардыгына биз дагы өзүбүздүн пикирибизди билдиргенге даярбыз. Facebook тармагынан комментарий катардагы өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бир нече убакыттан кийин Кыргыз радиосунун секирдүү планшети колубузга тийсе, алардын баардыгы менен биздин угарман жана көрүүчүлөр журтун тааныштырганга даярбыз. Роза Шакирова өмүрлүк жолдошу Нурсейит, уулу Руслан азыркы тапта 5-класстын окуучусу болуп, ата энесин кубандырып келет. Кезинде Калыймолдо Басанов атындагы Улуттук консерваториянын опералык вокал жеке аткаруучулук деп аталган бөлүмүн аяктаган. Ооба. Баракелде, Роза. Ноябрь айы кирип келди. Сыртта суук, жакында эле өткөн маданият кызматкерлеринин күнү. Бул күндү сиз өзүңүздүн кесиптик майрамым деп эсептейсизби? Мен ар бир майрамды жакшы өткөргөнгө аракет кылам. Анан ушул кесиптик майрамды эртең менен туруп кандай кылсам деп пландап атсам, мага ошо жолдошум менен балам барып сотка алып келишиптир, могу сотканы. Белек кылыпчы. Бүгүн сенин майрамың, мен сага эмгек сиңиргенди бере албасам да сотка берейин деп. Каткырып, күлүп, көңүлүм аябай ачылып, өзүмдү ырчы сезип башкача болдум. Азаматсыз белегиңиз өзүңүзгө кут болсун. Элдин сыйына ээ болгон бир жөн, ал эми жакын өзүңдүн үй бүлөңдүн сыйына ээ болуш, бул дагы аял заты үчүн чоң эмгек болуш керек. Ооба, биз мурда интернет, инстаграмга жок убакта ар бир ырчыга, ар бир чыгармачылык инсанга чалып куттуктачубуз да. Мында жөн эле өзүнүн сүрөтүн коюп, урматтуу чыгармачыл менин кесиптештерим, майрамыңыздар менен деп койдум да. Сиздин жашооңузда ушул телефон, интернет канчалык деңгээлде орду бар деп сураганымдын себеби, азыр көпчүлүк биздин замандаштарыбыз телефон оору деген кадимкидей эле ооруга учурап калбадыкпы? Ооба. Отурган шеринеге барганда деле унчукпай эле соткасын карап, сүрөт киргизип, комментарийин окуп эле адам өзү менен өзү болуп калды да. Учурашканда деле соткадан салам деп, бирдемке сураса жаныңда отурсаң эле берип коесуңбу депчи. Мага орду өтө чоң эмес, себеби үйдө биздин атабыз сотканы көп карматпайт, интернетти көп чукулатпайт. Отурганда чогуу отуруп чай ичкенде сотканы коюп коебуз. Балама 1 эле саат берет. Анан кээде мен жана сүрөттөрдү киргизишим керек, видеолорду киргизишим керек, мага убакыт бер, мен бул реклама кылат. Көп караба. Кийин 60-ка жетпей көзүң көрбөй калат деп эле барышып. Эң туура чечим экен, эң туура пикир. Ошентип жолдошум айтканын кылып, жолдошум үйдө отурганда эч мындай сотка менен эме болбойбуз, бирок кетери менен соткага түшөбүз кайра.
Мгм. Инстаграм тармагы ар бир аткаруучу үчүн, чыгармачыл адам үчүн гана эмес, бизнес жаатында өзүнүн жумушун жасаган, ишин алдыга жылдырган адамдар үчүн Инстаграм бул өзүнчө чоң дүйнө, өзүнчө рынок, ооба. өзүнчө массалык маалымат каражаты да болуп калбадыбы? Ошондой болуп калды, бирок булар аша кеткен да болбойт экен да. Мгм. Жана бир баш оту менен кирип кетип атпайбыз бүт баары элечи. Мгм. Ошол жагын кичине чектеп койсок болот да. Мгм. Интернет тармагында кимдир бирөөнүн жазган же болбосо коомдо кандайдыр бир коомдук пикирди жаратып ийген хейтерлер, фейктер Ооба. бар эмеспи? Жүрөктү ооруткан. Жүрөктү ооруткан. Сизде ошондой жагдайлар болду беле? Болгон. Мен бир эле сөз менен жөн эле ушундай болуптур деп жазып чыгарып койсом, мени ютубтан уже аябай башкача темалар менен чыгарып салышты да. Шерменде болду. Уят. Эми бул сөз адам жана подписчик чогултам деген адам ойлонуш керек да, бул адамдын өмүрүнө зыян келтирип атат да. Мен 3 күн ооруп калдым да, жана ютубту ача албай калдым. Ачпай эле унчукпай жатсам, мага чалуулар болуп, роза эмне болуп шерменде болдум. Мгм. Ушинтип чыгып атат депчи, эми адамдын ден соолугунда ойлош керек да. Алдын ала жазган жакшы тема жазып чыгарса болот. Шерменде болду, абийири ачылды. Ушундай сөздөрдүн кереги жок да андай жерге. Баш сөз кылып жазып Баш алышкан. сөз кылган аны көргөндө, ал теманы көргөндө ар бир адам кирип кызыгат экен да, эмне болуптур депчи. Кирип көрүп чыккандары кандай теманы өзгөртүп койбойсуңарбы? Мен ошо тема үчүн эле ооруп калдым да. Жана биздин чыгармачыл инсандарга кээ бир инсандарга аябай жаман сөздөр жазылат, бирок алар мындай билгиспей эле күлүп жайнап жүрөт да, ушундай булар күчтүү адамдар экен деп койдум да. Мен кичинекей сөз үчүн сынып калдым. 3 күн үйдөн чыкпай жаман болуп, бирок кайра жана унутулат экен да. 1-2 күндөн кийин унутуп кайра эле адам жашоосу улана берет да, бирок ошону ойлонуш керек да адам тема койгондочу. Анан биздин ушул интернет колдонуучуларды карап отурсаң, адамдардын азыркы заманда кимдир бирөөнү мактап, жакшы тарабын айтып койгонго караганда жамандаган, диванда отурган сынчылар деп коебуз го. Ооба. Диван сынчылары. Мына ошолор диванда олтуруп алып, коомдук пикир жаратып, жакшы жагын айта албай, тескери жагын айткан, бул биздин коомубуздагы кадимкидей көрүнүш болуп калды го. Ушундай эле көрүнүш. Жакшы сүрөт, мисалы үчүн 100 жолу сүрөткө түшүп туруп, ошонун бирөөсүнү элге кичине маанай тартуулайын деп күлүп түшкөн сүрөтүн койсоң, кечке эле күлүп жүрөт депчи. Анан күлбөй мостоюп түшсөң, артистсың го, күлүп койбойсуңбу? Эми 5 кол бирдей эмес, баарына жага бербейбиз, бирок ошондой болсо дагы ошол элдердин арасында сыйлап жакшы жазган күйөрмандарым көп. Мен ошо күйөрмандарыма эфир аркылуу чоң ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Жакшы сөз жыланды да эмесинен чыгарат экен да, уюгунан дейби. Жакшы сөз айткан сайын адам өзгөрөт экен. Мен жакшы болоюн, тигини тыштайын, бул жаман кыялын тыштайын, мени эл мактап атпайбы депчи. Жамандаган сайын тырмакчалык жаман нерсе кошулуп, сөрөндө булар мени жаман көрөт, мындай кыла берейин депчи. Ушул интернет тармагы тууралуу сөзүбүздү бир суроо менен аяктайлы. Инстаграм баракчасында канча катталуучуңуз бар? Мындай жатка билбейм. Мен Инстаграмын жакшы түшүнбөйтүмүн да. Чото азайып баратат. Меники мурун 10 миңден ашык болчу, азыр 300 эле болуп калды десем, көрсө меники 385 миң экен. Буюрса 1 миллионго жеткенде той бересизби? Жок, Кудай сактасын. Мен той берем, мен ийгиликке жетишсем. Жакшы элдин купулуна толгон ыр чыгарып, элдин купулуна толгон обондорду чыгарып, ошол обондорумду башка бир аттуу баштуу ырчылар ырдаса, мен үйүмдө той берем. Үй бүлөмө той берем. Мына мен момундай обон чыгардым депчи. Подписчиктериме ыраазычылык билдирем. Ар бирине белек бере албасам дагы, анча-мынча бир бош убактым болсо тойлоруна барып бергенге. Сөз менен той эмес, эми алардын тойлоруна барып кызмат кылганга. Баракелде. Студиябызда коногу Роза Шакирова. Урматтуу замандаштар, биз түз эфирдебиз. Кыргыз радиосунун баракчасынан бизди көрсөңүздөр болот жана Кыргыз радиосунун о толкундан бизди Асыр 106.9 чыштыгында угуп жатасыздар. Эми обончулук деген сиздин өнөрүңүздүн бир бөлүгү жөнүндө кеп кылалычы. Обон жаратуу оңой эмес. Анан чыгармачыл адамдар өзүнө сын көз караш менен карап, мен чынында бул чыгарманы жакшы аткардымбы, ушул обонум кандай болуп калды деген түйшөлдөр. Анан кайсыл убакта ушул обонум толук кандуу болду деп өзүңүзгө ишенип,
ошол обоnuңузга ишенип анан кайсыдыр бир аткаруучуга бересиз? Мен башында жана эстей жүр деген ырды билесиздер да. Анан ушул эстей жүрдүн сөзүнө мен өзүм обон чыгарып, өзүм жөн эле мындай отуруп ырдап жүрчүмүн. Сайкал Садыбакасы бар дагы, э? Ырдап жүрчүм. Анан бир убакыт болуп 2005 жылы Ислам Акматов деген ырчы жигит экөөбүз бир жерде отуруп калып, менде бир обом бар да деп жөн эле ырдагам да. Анан жагып калды агачы. Жагып калып сөзү эме болчу да. Эстей жүрдүн сөзү. Ошо эстей жүрдүн сөзүнө чыккан обон. Анан мен сөзүнө Сейит Жээнбаевка жаздырайын роза. Обон мен ырдап чыгайын. Исламдын үнү аябай жакчу да. Коштошуу деген ыр болуш керек, э? Кечирип коесуз, ардактуу Акыл, Ислам Акматовдун репертуарынан мына ушул Коштошуу деген ырды бизге даярдап турасызбы? Рахмат, кечириңиз. Анан ошентип Ислам ырдаганда мен өзүмдү аябай башкача сездим да. Үнү дагы сонун, өзү дагы сонун. Ошол ыр чыккан сайын эле баары эле роза сен ырыңыр десе, мен өзүмдү аябай звезда сездим. Мен өзүм эми ал кезде 3-4 эле обонум бар болуш керек, бирок ушундай таланттуу бала ырдап чыкканда мен чындап эле обон чыгарсам болот экен деп. Эми обон күнүң чыкпайт. Эргүү келет кээде, мисалы үчүн үйдө аябай үй жыйнаштырып атканда келет да, токтотуп туруп жөнөп калам. Жанында музыкол бар, барып фортепиано менен кыңылдап деп бир 2 строчкасы бүтөт, 2 куплет же 1 куплети. Анан ошо менен калат. Анан ал 1 жылдан кийин кайра жаңыланат да. Азыр эсептеп көрсөм бир таза ырдай турган ырларым бир 12-13төй. Өзүм да 2-3 ырдадым. Өзүм ырдагандан уялчумун да. Могу чыгарбай эле койбойбу деп айтпаса экен депчи. Ооба, көп убакыт айттырбай да жашырып дагы жүрдүңүз. Азыр эми өзүм ырдап баштадым. Жакында эле Гүлнар эжеге бир ыр берейин деп аткам, Кахаровичке. Бирок ал кандай кабыл алат деп ага да ойлондум да. Ал да аябай ыр жаатында капризная да, ырды тандаган жагынанчы. Жакпай калып деп көңүл үчүн ырдабаса дейм да. Мен көп эле көңүл үчүн ырдайм да, ал ырлар калат көмүскөдө. Ырдын жаманы болбойт. Мисалы үчүн көңүл үчүн деген кандай? Ошол адам таарынып калбасын деп ырдайм. Таарынып калбасын деп, э? Ошончолук мен суранып келген соң таарынып калбасын деп. Ырдын жаманы болбойт. Кийимдей эле да, мисалы үчүн мен өзүмө батпаган кийимди кийгендей болом. Өзүмө баткан кийим болсо ошонун эмесине жеткире ырдайм. Батпаган кийим деген кээ бир ырлардын размери башкача болот, диапазону башкача болот. Анан ошону батпайт да магачы. Ыр сонун, бирок мага ал ыр батпайт. Эмесе биздин сөзүбүз далилдүү болсун, азыр Ислам Акматовдун репертуарындагы Роза Шакированын Коштошуу деп аталган ырынан угалы. Canım sen kayradan gelesin. Bir o canım anda bari geç bolur. Güldür solur bizdin yoldu gürtөгөн. Biz taptağın çır yolda çok bolur. Ola bilir geç düşünüp gelgeninde men yolunda çok bulun. Gel bir ettin jet almadım farkıma. Yakşır elim, yalnız elim ben sana. Ötüp gidin, ötüp çare sen gana. Özgürlürdün, özgürçülüğünde sana. Örtüp durar özgündü bir kezde. Jarık elim, yağmur elim ben sana. Ova bilir, geç düşünüp bak.
men jolunda jok bolom. Jelbirettin jet almadım bakıma. Jakşı elim, жалгыз elim men sağa. Мына ушундай кадырлуу биздин радио каармандар, урматтуу биздин Facebook тармагындагы колдонуучулар, студияда Роза Шакирова олтурса, Ислам Акматовдун ыры эмне себептен кетип атат деп эч таң калбаңыздар, анткени бул Роза Шакированын өнөрүнүн дагы бир чоң бөлүгү Ислам Акматов аткарып жаткан бул чыгарма Роза Шакированын калемине таандык. Ону мындан 15 жыл мурун, дээрлик. 2095 жылы чыккан. 95 жылы чыккан, бирок мындан бери 15 жыл мурун элге чыкса керек. 2007 чыкты. 2007 жылы элге чыккан мына ушундай керемет обондорду жарата билет экендигин далилдеги катары Обо кеткен ажайып бир жаңырды биздин эфирде. Эмесе бизде азыр Манас Муратбеков деген көрүүчүбүз кийинкидей маалымат жибериптир. Саламатсыздарбы? Роза эже, сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Асылбек Өзбеков агайдын жаралуу аккуу деп аталган ырын аткара кетиңизчи дейт. Буюрса, эстеп турабыз. Ильяс Машрапов баш бармагын көтөргөн лайктарды жиберген экен. Рахмат сизге. Ооба. Жамал Арсланбеков ийгилик каалайбыз деп жазыптыр. Өнөр адамы Бурул Стамкулова эжебиз бизди азыр көрүп жаткан экен. Бурул эже, ийгилик каалайбыз сизге, бар болуңуз. Каныша Исмаилова жазыптыр. Саламатсыздарбы? Кыргыз радиосу. Күнүңүздөр көңүлдүү болсун. Роза, өнүң абдан жакшы. Диапазонуң бийик, кандай ыр болсо дагы жеткиликтүү ырдайсың. Ийгилик коштосун, бар бол. Чоң рахмат. Айдай Жаныбекова жазыптыр. Салам, кутман күн Роза, туулган күнүң менен. Качан эле туулган күнү? Ар бир күнүбүз туулган күндө. Болсун. Аман эсен турдук, аман эсен эл менен учурашып атабыз. Чоң рахмат сиздин да туулган күнүңүз менен. Ден соолук, чыгармачылык, үй бүлөлүк бакыт таалай каалайм деген Айдай Жаныбековага дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Роза Шакирова студиябызда коногу. Сиздин репертуарыңызда ырлар бир топ көп. Эфирге даярданып жатып, биздин фонотекабызды ачсак эле бир 40 ыр чыкты. Өмүр жөнүндө, сүйүү жөнүндө, достор жөнүндө, классташтар дей коюңузчу, баардык нерсе жөнүндө ырдап атасыз. Ал эми өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга өзүңүз анализ жүргүзгөндө, эмне жөнүндө ырларды ырдай элекмин деп жүрөсүз? Мекен жөнүндө. Бар, бирок үчөөбүз жана Айнур Азиза үчөөбүз, алда мен оонум да. Сөз аябай жакшы, оон чала мындай быша элек оон болчу да. Бирок концертке шашып, биз дайыма ушундай шашабыз го. Кыргызга дайыма бир күн жетпейт. Ошону шашып жаздырдык, бирок купулга толбой турган оон. Бирок ушул мекен жөнүндө бир аябай жакшы бир ырдагым келип жүрөт. Сөз болсо оон үчүн отуруп иштеш керек болуп атат, аябай эми чыгармачылык үчүн талыкпай акча той дебей бир жума, бир ай отуруп нота менен түшүрүп, композиторлорго барып көргөзүп, оңдой турган жерлерин ушинтип иштеш керек болуп атат да. Мекен жөнүндө болуш керек бирок. Ошол мекен жөнүндө патриотический ырларым жок экен. Буюрса, ал кыялыңыз дагы ишке ашсын. Орундалсын, Кудай буйрса. Эски ырларды кайра иштеп чыгуу деген азыркы замандын тренди болбоду. Тренд деген сөз эми актуалдуу нерсеси. Ар бир аткаруучунун репертуарына сөз түрдө илгери кийин ырдалып жүргөн жакшы ырлар кайта жаңырып ырдалып келе жатат. Сиз мына соңку убакыттарда ушул Асылбек Өзбековдун чыгармачылыгына катуу кайрылып, Асылбек Өзбековдун өз деле өзүнүн ырларынан эми ырдагым келбейт деген ырларын баарын кайта жандандырып алып чыктыңыз. Анан эгерде чыгарма жакшы иштелип чыкса, баарыбыз жакшы көрүп, сүйүп, угуп, жакшы баа берип кетебиз. Ал эми чынында жакшы иштелбей калган бир топ ырчылардын ырларын угуп алып, айхатан көрүп ырдабайлы койсо болмок, ушинтип ырдагандан көрөк. Байкуш авторлор муну укса жаман болуп атат го деп ичибизден кейип калганда убакыт болот. Сизде болобу ошондой нерсе? Болот. Мисалы үчүн мен жана азыр ырды суранбадыбы, кайсыл ырды эле? Жаралуу аккуу. Бул жакшы иштелбеген ыр да. Аранжировкадагы аябай мындай 2 саатта жасалган, шашып барганбыз Венера эже экөөбүз. Мына эртең концерт, ооба. Бүтүр депчи. Бүтүрүп, ошол жерден үн түшүрдүк. Ошо боюнча бир концерттерди алып калып калды. Бул ыр өтө диапазондуу, өтө маанилүү ыр. Бул ырды ырдаш үчүн адам 1 жыл үндү тапташ керек.
дагы ырдап жүрүш үчүн да бир эле жазылып эле калыш керек эмес да. Ошон үчүн бул ырды деңгээлине жеткире ырдай албагандан кийин азыр ырдабай калдым. Себеби уялам, мисалы үчүн ырды жакшы ырдай, бул ыр жакшы чыккан. Асылбек агайдын өзүнүн аткаруусунда аябай сонун болгон. Биз андан өтө ырдашыбыз керек болчу, өтө албадыкпы, ырдабаш керек да. А калган ырлары мен үчүн жаралгандай болор же Асылбек агайдын колунда 5 жыл тарбияланып, иштеп, жанагы ырлар кулагыма сиңип, сиңгени эчтеке эмес, бийлечүбүз да бир ырларга артына туруп алып, Туңгуш театрында бийлечү эле го. Эң эле толугу мен, бирок мени ортого тургузуп бийле дечи да. Ай, бийле сен арыктайсың депчи. Бирок арыктата албай койду. Ырлардын баарын азыр ырдайм. Мага ушундай Туңгуш театрында жүргөндө сени Роза кыла турган ыр берейинчи, Роза деп туруп, таппай жүрөмдү берди. Асылбек агай. Асылбек агай. Өзү Зарипанын арманы деген спектакльге чыккан ыр экен. Сөзүн жазган Өмүркул Кулунбаев атабыз, раматылык. Аккордеондо эле акырын ырдаптыр да. Анан ушул ырды мага бергенде театрдын кыздары эмнеге именно Розага депчи. Бул кече эле келбедиби деп. Жок, Розанын силердин атыңар чыгып калган, Роза эле калды аты чыга элек деп мага берди. Бир жума Жаныш Момунов менен аябай жакшы дайындандык. 10 күндө бүттү аранжировкасын. Анан барып голос түшүрүп Асылбек агайга биринчи алып келип угустум. Сам отуруп алып, көзүнөн жаш агып, отуруп угуп болду. Тарката бер бүт жерге деди. Андан кийин акырын бирден-экиден ырларын атака коюп баштадым. Онуңуз тырдасам болобу? Тегиңиз тырдасам болобу депчи. Ырлардын баары сеники ырда. Ырдаш керек, ырлар калып калбаш керек деп. Азыр ушул убакта дагы бир ырын иштеп атам. Мен өзү жаттаганда кичине кулак жакшы эмеспи же мындай кээ бир кайрыктар өзгөрүп кетет да. Анан ошолорду таза жатташ үчүн убакыт керек. Ошон же өзүм жалкоомбу, бир күндө эле жаттап койсо болот да, бирокчу жалкоолук кармайт. Азыр дагы Кудай буйрса бир жуманын ичинде жаңы Асылбек агайдын ырын алып келем. Өзү бир да жолу ырдап атып обун чыккан боюнча калган экен да. Мына ушундай да көрүнүштөр болот, Бул жерде башка ырчылар жаңы обонго суусап, издеп, жаңы ыр барбы деп жүрсө, Асылбек агайыбыз обонду чыгарып туруп, анан көмүскөгө катып койгон чыгарбай. Калып калган ырлар да. Мисалы үчүн эми если мындай кээ бирде тойго эрте барып калганда отуруп ырдап берет да. Ушул ыр такыр ырдап албай калыптыр. Ай, ушуну ырдачы деп. Ар бир ырын ырдагым келет. Ырлары өтө башкача деп айта алам да. Анан көп мындай обон чыгаргандары көп, бирок кээде жанакындай эле мага батпай калган обондор да. Же мен жеткире ырдай албайм да анычы. Мен өзүм үчүн тактоо киргизейинчи. Сиз биринчи жогорку окуу жайды бүткөндө эле Туңгуш театрына келип калдыңыз. Демек сиз ырчы болбойм, актриса болом дедиңиз беле, же ал жака ырчы Мени катары келдиңиз беле? ырчы катары келгем. 4-5 курста окуп жүргөндө бир тойго барып комуз менен ырдачым да. Акча табыш үчүн. Комуз менен барып ырдап отурсам эле ошол коноктор келди, бирок коноктор кирбей туруп калды да. Ырын бүтсүн депчи. Мен ырды бүтүп чыгып баратсам, Асылбек агай келиптир да ошондо. Келип, кана жана ырчы кыз деп калды. Как раз менин театрыма ырчы кыз керек болот. Киресиңби? Деди. Асылбек агайды көрүп эле оозум ачылып эле кирем, бирок менин специм башка дедим да. Жок, комуз менен ырдайсың деп. Бүтүп туруп эле бир жарым жылдай жүрдүм, мындай тияк бияка иштеп. Анан Асылбек агайдын Туңгуш театрына бардым. Биринчи эле бысмылла деп барганда талас калып барды. Чоң бир талаада болду да. Мини диск бузулуп калып, комуз менен 1 саат ырдатты. 1 саат ырдадым. Ошол жерде аксакалдар акча кыстарды. Акчадан кыйналган убак болчу меникичи. Анан ошол жерде сахнага чыгып Асылбек агай айтты да, ушундай жаңы кыз алдык. Жаңы деп айтты да. Мына көрдүңүздөрбү өзүңүздөр, комуздун коштоосунда репертуарында аябай көп ырлар бар экен. Ушу Туңгуш театрынын ырчысы деп, актрисасы эмес, ырчысы катары алган да. Баракелде, эфирибиз уланталы. Жана Facebook тармагынан бизди айтылуу обончу, элибиздин залкар обончусу деген сөздү айтуудан кайра тартпайм, Абдыманап Төрөбеков агайыбыз көрүп аткан экен. Ардактуу Абдыманап агай, башыбызды ийип таазим этебиз. Бизди көрүп жаткандыгыңыз бизди кубандырат. Бар болуңуз, саламатта болуңуз, саламатта жүрүңүз агай. Мени Ошко училищага окууга тапшырсын деген ушул Абдыманап агай менен менин Усман Шакиров деген агайым Ошко алып келген.
Мгм. ырчы болсун деп. Анан мен училищага келем, ырчылыкка тапшырсам, сольное пение отделениясы бүтүп калыптыр да. Анан мени духовой инструментке алышты, кларнет дегенге. Мгм. 6 ай окуп турасың, 6 айдан кийин сени которобуз деп. Жана 6 ай кээ бирөөлөр 1 ай 2 айга чейин эле мындай окугусу келбегендер чыгып кетет экен да. Анан ошолордун ордуна кирип калып, анан 6 айдан кийин сольное пение которулгам. Ошо Абдыманап акем менен менин өзүмдүн Усман Шакиров деген акем алып барган. Мгм. Чыгып калыптыр да. Ооба. Салам сизге, бар болуңуз. Чоң рахмат. Ооба, убактысында булакты көрүп көзүн ачып алдыга сүрөп жиберген сиздерге рахмат. Дайыма жакшы адамдардын жолуна эбепке себеп болуп, жакшылыкка данакер болгон сиздерге окшогон элибизден улуу инсандар бар болсун. Абдыманап агай, бар болуңуз. Эфирибиз уланталы. Анан сиздин чыгармачылык тагдырыңызга көз жүгүртсөк, дайыма бир кылчайнашкан жерлерде жүрөт экенсиз. Өзүңүз ырчы болуп бүтүп барып эле анан Туңгуч театрына түшүп калсаңыз, анан бул жерден карап отурсак, опералык вокал бөлүмүн аяктаптырсыз. Бирок комуз менен ырдап атасыз. Комуз менен ырдап жүрүп эле үнүңүздө эстрадалык жанрга ылайыктап эле эстрадалык жанрларды ырдап жүрөсүз. Ооба. Мен апам дебечи дей берчи да. Эми бизде өтө бир 30% түшүнөт болуш керек операны. Көбү түшүнчү эмес да. Атама жакчу. Бирок мен опера жаатында өзүмдү жакшы алып кете алган жокмунбу? Бирок опера менен комузду эстраданы бир эле убакытта алып кетчүмүн. Сабакка барып, эртең менен 9-дан 4-5ке чейин опера менен заниматься этип, тарбиялайт мени. Кечки 6-дан баштап мен комуз менен үйлөргө тойго барчумун. Жанды багыш керек болчу да. Бул турмуштук сабак болуп тур да. Кенже Кубатова деп аябай күчтүү ырчы эжекебиз бар. Эмгек сиңирген. Ошо Кенже эжебизди ээрчип алып жүрчүм. Кайсы тойго барса ошо тойго бар. Анда Кенже Кубатованын чоң мектебинен өткөн турбайсызбы? Алымканды ырдай, мындай кенен отур деп корку үрүкпө. Комузду кармаганда өзүңдү бош таштап кенен коюп, көзүңдү күлдүрүп дечи да. Сиз өзүңүздүн көзүңүз күлдүрбөйсүзбү дечим да. Сен жок, мага аралашпа деп турам. Алымканды ырдат. Могу жериң туура эмес. Могу жериң туура эмес деп. Сен эми опернисиң да, үнүң бузулуп кетпейби депчи. Бирок эми баарын бирдей алып кеткенге болот деп эле ойлойм. Анан мугалимдерим каршы боло берчи, ай болбойт, комуздордоба сеники опера деп. Бирок болбой эле кыргыз экенмин да. Кыргыз жагына кеттим деп ойлойм да. Эксперимент катары эгерде асыр сизди опералык жанрда бир арияны ырда десе, ырдай аласызбы? Ария аябай көп да, мен романс ырдап берейин. Романс. Ооба. Же итальянская народная песня деп. Ушундай ырдап берейин. Кулакты ачып ырдайын, Ооба. Сизге кандай ыңгайлуу болсо. Sul mare luccica l'astro d'argento placida e l'onde prospera il vento vedete ragini barchetta mio Santa Lucia Santa Деп студиябыздын коногу Роза Шакирова өзүнүн дипломундагы кесиптиги жазылып турат, опералык ырдоо деп, опералык вокал. Мына ошону тастыктап, опералык багытта дагы чыгармасын тартуулады. Айтмакчы, биздин Кыргыз радиосунун музыкалык редактору Рита Телемишева бизди көрүп жатсаңыз, анда опералык багыттагы өзүңүздүн эргиме долбооруңузга дагы Розаны чакырыш керекпи деп коем. Эфирибиз уланталы. Бизге жазган экен Сабира Назарова деген угарманыбыз. Салам Кыргыз радиосу. Роза азыркы ислам аткарган чыгарма абдан сонун леп белгиси. Өзүң ошол ырдан бир куплетин ырдап бербейсиңби? Эгер мүмкүнчүлүк болсо, өзүңө ден соолук, ишиңе ийгилик каалайм дейт. Аны дагы программанын жүрүшүндө көрөрбүз, Сайрагүл Доктуралиева деген ажайып эжебиз бизди Кыргыз радиосунан көрүп аткан экен. Сайрагүл эжебизге ийгилик каалайбыз. Бизде угарманыбыз бар, Роза, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бали Шакирова. Ого, Молодец. рахмат.
Сен оперде өчүп болсоң да болот экен. Сага ийгиликтерди, ишиңе ийгилик, дайыма бар бол, бай бол. Кыргызстын эле ушинтип атактуу, барктуу эл артиси бол. Рахмат эжеке, айтканыңыз келсин. Бишкектен Шарапат эже. О, Шарапат эже. Рахмат, чоң рахмат. ооба, бар болуңуз. 12:30 урматтуу замандаштар, биз түз эфирдебиз. Бул Кыргыз радиосу. Аткаруучулардын арасында соңку 5-6 10 жыл деп кое берейин, катуу мода чыкты киного тартылуу боюнча. Ооба. Сиз эгерде киного тартылсаңыз кандай образды жарата алат элеңиз? Жана азыркы убакытка чейин тартылган жоксуз. Эмнеге? Сунуш болгон жок деп айта албайм, болду керек. Жок, сунуш болгон жок. Болгон жокпу? Ооба, болсо да тартылбайм. Мгм. Себеби мен өзүмдү актриса катары көрө албайм. Мгм. Борончу байкенин бир кичинекей бир эпизодуна катышкам. Мындай кээ бир элдер аябай фотогеничный, сүрөткө укмуш, жакшы видеолорго сонуп мен вообще такыр эле аткара албайт экенмин да. Жана койду чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт. Мен үчүн актриса жак болбойт. Мгм. Сунуш дагы өтө момундай болгон эмес, бирок кээде мындай кудулданып сүйлөп, күлдүрүп койсом киного катышпайт белең Роза, Гүлжайна менен катышпайсың дейт. Жок дедим, мен ырчы болуп эле жүрөйүн. Мгм. Акыл эсте калчап туура чечимге келип, өзүңүздү сергек ой жүгүртүү менен чектеп койгонуңуз ырас болуптур. Ооба. Болбосо ырчылыкта сыйлап жүргөн адамдар анан актердук жаатта чынында кээ бир ырчыларды Ооба. көрүп алып, андан көрө аброюна шек келтирип, ушул жака катышпай эле койсо болмок Ооба. деген ойлордон четте болгонуңуз абдан жакшы болуптур. Угарманыбыз бар, саламатсызбы? Кутмандыгыңыздан кыздар. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Саламатсызбы. Рахмат. Роза кызыбызга ийгилик каалап коелу. Мгм. Өзүнүн сүйгөндө коңур үйүнү бар экен. Мен Бекбосун байке көлдөн тиги музыка сүйүүчү. Кандай? Бул отелди ырлаганда өтө жагымдуу дагы. Ийгилик болсун. Ошол отелдин абдан сонун болду. Ийгилик болсун сизге. Дагы да бериңиз, суга беребиз. Чоң рахмат, бар болуңуз. Абдыманап агай маалымат жазган экен, кыргыз элинин улуу сулуу кыздары силерге ийгилик дептир. Абдыманап агай, сизге да чоң рахмат. Рахмат. Бар болуңуз. Ширин Сарыгулова деген биздин айтылуу ырчы дагы манасчы кызыбыз. Ооба. Монтуңуз. Сиздин курбуңуз болуш керек. Манас деп айтып кир. Мен де Манас айткым келет, бирокчу. Эми Ширин Манас жагынан күчтүү го. Бир ыр жастыр ортосунда өзүм Манас айтсамбы деп жүрөм да азырчы. Бирок туура эмес болуп калабы. Жагат мага Манас айткан. Бирок эми өтө момундай эмес, бир 2-3 строчка да. 2 сабын, Сабын. Ооба. Ширин Сарыгулова рахмат. Роза жени сүйөм деп туруп абдан көп гүлдестелерди бетиңизде дөпкөн Чоң смайликтерди жиберген экен. Ширин, сизге ийгилик каалайбыз, бар болуңуз. Жана дагы бир замандашыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык, кулак сизде? Элнара. Угуп атабыз. Рахмат ушу. Ырчыларыбызды сиз теледен, радиодон эле угуп берипсиз, мондай тизден-тиз байланышка алып келип, барлашканга, кабыл келип айтканга, мүмкүнчүлүк түштүргөнүңө чоң рахмат. Ийгилик болсун. Рахмат. Ушу Кыргыз радиосуна, жалпысына, жамаатына ийгиликтерди каалайм. Анан Роза, сага ийгиликтерди каалайм. Сен биздин сүйүктүү ырчыбызсың. Кичинекей неберебизден баштап баарыбыз ийгилек, сени жакшы көрөбүз. Чоң рахмат. Сени көргөндө эле бир үйүбүзгө береке кут киргендей алсыным. Турган турпатың, келбетиң бир сонунда жагат да бизге. Чоң рахмат. Сени ийгилик каалайм, аялдык, энелик, бакытты каалайм. Ушу элге таанылып, келечекте чоң ийгиликтерге жетип, комузун колуңан түшүрбөй, суук көздөн, чугалак сөздөн улак болуп, аман эсен жаркырап, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жүрө бер алсыным. Рахмат эжеке. Бар бол. Рахмат, чоң рахмат. Ушундай каалоо тилекти сизге да Кудай насип этсин. Рахмат. Мындай сөздү угуш дагы өзүнчө бир эргүү, Ооба да. Угуп, чындап эле ишенип кетесиң сен ушундай жакшы. Бирок жаман жактарыңды тыштагың келет ушундай сөздөн кийинчи. Рахмат, бар болуңуздар. Жылуу сөз ар бир адамды оңдойт. Ооба. Жаман сөз менен оңдогонго караганда Болбойт, жылуу ооба. сөз менен оңдогон кыйла жагымдуураак. Бизде дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Элмара, Роза, алтындарым. Саламатчылык. Саламатчылык. Эми биринчи Элмара, сен атаң юрист эле, биз менен чогуу окуду эле, алтыным. Сен болсо такылдаган ушундай тың кыргыздын кызы болдуң. Сага
ичиңе ийгилик. Сиз менин атамдын курсташы Айнагүл эже эмессизби койгуз? Жок, анара. Анан кийин эми атаң болсо көчөп кетти, өзүң ден соолукта бол алтыным. Рахмат Анан Анар эже. мени Роза алтыным. Сен болсо бир кыргыздын накта ушундай кызысың да. Акцент, акцент кошпой, жасалма сүйлөбөй. Анан кийин бир жүргөн турганың бир өзүбүздүн накта кызыбыз. Бул бир, экинчи талантың. Ырларың, только сен ырларыңды мен аябай жакшы сүйүп угам да, алтыным. Келечегиң кең болсун. Рахмат. Эле чыгармачылыгың өркүндөп өсө берсин. Турпатыңан жазбай, жанагы акцент сүйлөп, ого жоктонгон кыздарды туурабай, жакшынакай жүрө бер. Сени баары сыйлайбыз. Келечегиң кең, бактый, таалайлуу бол алтыным. Рахмат чоң. Силерге эки кыз келечектен. Бар болуңуздар, рахмат. Мен азыр аябай толкунданып кеттим. Чынында жакшы болгонго аракет кылам. Жакшы ырдаганга аракет кылам сиздер үчүн. Сиздер үчүн чынында жаңы кийим алам, жаңы ыр жаздырам, боюнум, сулуураак болуп көрүнөйүн депчи. Кээде эсимен чыгып бир көзүмдү боеп, бир көзүмдү боебойчу. Шашып чыгып кетем. Баары жакшы кылган нерселердин баары сиздер үчүн, урматтуу апакелер. Бар болуңуздар. Анар эже, сизге терең ыраазычылык. Атаң өлсө дагы атаңды көргөн өлбөсүн дейт. Бар болуңуз. Ыраазыбыз сизге. Эфирибиз уланталы, бизге келген маалыматтар Мухамбет Табалдиев деген Facebook колдонуучубуз жазган экен. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Роза айым, Элмара айым, сиздерди жакшы көрөбүз дейт. Биз дагы сиздерди жакшы көрөбүз. Жана чыгармачылыгыңыздарды сыйлап угабыз. Бар болуңуздар дейт. Накай кыргыз кызы деп айтып кетти, кошулам Роза айым дейт. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Биздин соңку убакта угармандарыбыз, жалпы эле кыргыз журтчулугу, ушул чыгармачылыкка сар эсеп салып жүргөн адамдар ушул нерсени эң туура жана абдан көп белгилей башташты. Биздин аткаруучуларыбыз чынында өздөрүнүн ырдап жаткан чыгармаларында акцент менен ырдаганы. Ооба. Карап деп. Карап, көрүп деп, анан сөздүн маанисин түшүнбөй, тыбыштарды туура эмес айтып ырдаганын баардыгы биздин угарман журтубуздун көкөйүнө көк таштай тийип, анан анысы жок ырдаган ырчылар ого бетер баалуу сезилип бара жаткандыгы бул мындай кадимки эле көрүнүш болуп калды. Чоң рахмат, бирок мен деле кээде байкайм мындай. Дейт го, мындай кы десе эле болбой деп, ичимен ушинтип калам да. Ушул Нурак Абдрахманов атабыздын Сага деп аталган чыгармасын биздин ырчы кызыбыз ырдап чыкканда көчүп кеткенге жер таппай мен калбадымбы? Жаңы эле сиз айтып аткан ыр тууралуу. Ушул ыр жагат мага. Мен ырдасам болобу? Аны эми Нурак Абдрахмановдун чыгармачылыгынын аркасынан мындай интеллектуалдык менчик кылып жүргөн кызы Ширин Нурактан Жок, уруксат сурайм, ал коркуп калгам. Бул чыгарманы Кундуз Карпаева деген ырчы кызыбыз, опералык ырчы кызыбыз укмуш сонун аткарган. Ал ырчы кызыбыз аткаргандан кийин Чолпон Талипбекибиз ырдаганда мен көчкөнгө жер таппай көчөдө калбадымбы? Анан эски ырларды ушинтип оңдоп ырдагандар коомчулукта көп капачылык жаратылып атат. Кечээ эмес мурда күнү эле Улуттук филармонияда чоң бир иш-чара болду. Асанкалы Керимбаевдин Сулууга деп аталган ыры бар эмеспи? Алыкул Осмоновдун сөзүнө жазылган. Ошон дагы бир ырчыбыз ушундай одоно мамиле жасап ырдаган экен. Эл дароо өзүнүн пикирин билдире албайт да, бирок калыс тартоонда республикабыздын эл артистибиз Молдосейит Мамбетакунов ушул Асанкалы Керимбаев менен бирге жүргөн адам. Ал киши өзүнүн пикирин билдирсе, жаш аткаруучубуз элдин көзүнчө ушундай Молдосейит Мамбетакунов агайыбызга терс пикирин билдирди. Байкуш филармониядагы эл же качып чыгып кете албайт уялгандан, тиги кыздын пикирине. Же Молдосейит агабыз аябай катуу жаман акыбалда калды да. Анан ушинтип туура эмес мамиле жасап, туура эмес ырдагандар эч ии дешпейт. Бул деген сөз билимдин тайкылыгы. Сөз түрдө угуш керек. Мен аябай көп сын угам. Мисалы үчүн сизден көп угам мен. Мен аны оңдойм. Өзүмдү ар бир адам өзүнүн жаман минус жагын билет да. Мен жана өзүм деле айтып кетпедим, кичине кайрыктар өзгөрүп кетет деп. Ошону жатташ үчүн кичине өзгөрүп калыптыр десе, ошолорду же так ырдабай коем. Нормально жаттай албайт окшойм депчи. Сынды уга билген адам өсөт деп ойлойм да. Анан жөнү жок эле ар ким сыны айта бербейт да, может чындап эле жакпай жатат ырдаганың же туура эмес ырдадың. Сынды мен мисалы үчүн угам. Асылбек агай айтат кээде, монун сөзүн өзгөртүп салыптырсың. Дайым эле момундай
баары 5 боло бербейт да, бир жеринен кыйшыйып кетесиң. Аны айткандан кийин оңдоп койгонго айткан адамга ыраазы болуш керек. Айтса ошол артың жабылып калат да, сразу оңдойсуң. Өмүр бою сөзгө калбай бул деген бузуп салат дегенден алыс болосуң да. Сындууга билиш керек. Чоң адам сын айтса, бул значит сени жакшы көрүп айтып атат деп ойлойм да. Сенин чыгармачылыгыңа кызыгып Ооба. атат, угуп атат деген сөздүн белгиси. Угуп атат да, терс мамиле кылган болбойт, туура эмес. Алдын ала барып кечирим сурап койсо бул деле сонун болот да. Укса. Алгысын андай дымагы менен оңой менен угабы, укпайбы ким билет. 12:41 Салтанат Силтанова деген биздин угарманыбыз жазган экен. Салам Роза. Бүгүнкү күнүң кут болсун, алганың менен жүк болсун дейт. Ишиңдеги ийгилик элиң менен бүт болсун. Салам менен Салтанат апа деген биздин Рахмат. Facebook колдонуучубуз жазган экен. Бар болсун Салтанат Сонун апа. кашкан сөздөр экен. Төгүлүп турган сөздөр экен. Рахмат ушул сөздөрдү бизге арнаганыңыз үчүн. Салтанат апа, бар болуңуз. Сизге дагы ушундай жакшы тилектердин баарын каалайбыз. Жаркырап келе жатат жаңы жыл. Эч ким даярдана электе, жаңы жыл жөнүндө ойлоно электе чыгармачыл адамдар биринчи даярданат эмеспи? Көйнөктөрдү алдын ала тиктирип, ырларды даярдап, мен тиги менен ырдайм, бул долбоорлорго катышам дегендей. Жаңы жылга пландарыңыз кандай? Жаңы жылга ошол жанагы Асылбек агайдын ырын дайындап атам. Ар бир эмеге бирден ыр дебей, ошол бир ыр деле ар бир эмеге ыр дайындап атам. Көрсөтүүлөргө. Анан биз жакшы көргөн 21 кылым жылдыздары бар. Ага биз үчөөбүз ырдайбыз. Үчөөбүздүн жаңырыбыз бар. Ал жазылган, радиолорго таркатып элекпиз. Ошол эксклюзив болсун деп, ошол 21ге дайындап койгонбуз. Көйнөк боюнча айтканда, февраль айында сизге маалым билесиз да. Ооба, чыгармачылык кечеңиз өткөнү жатат. Бул кеченин алып баруучусу алдын ала айтып кетейин. Легендарылуу диджей. Диджейлердин башында турган, баары сизди туураган, чындап эле. Элмара Турсуналиева менен Нурдөлөт Копоев. Буюрса. Ошого формаларым дайын. Азыртан эле Дайындап койдум. Жана 10 күн калганда шашып болдуңбу? Тигин ошол күнү алып келет го кийимдерди. Антпейн эми алдын ала дайындап, бош убактымда ошо формаларым бир чети бүттү баары эле. Эми мен только ыр жаатын бүтүрөм. Калганын ойлонбой эле койсом болот, себеби менин концертимди алып баруучулары кыйын адамдар. Кудай буйрса ошол күнгө Роза рахмат, аман эсен жетип алалы дагы ошол концертке жакшы даярдык менен өткөрөлү. Мына чынында сиз концертти азыр ойлоп көрсөм көп өткөрбөйт экенсиз. 2013 бергем, 2015 үчөөбүз бергенбиз, болду. Азыр концерт деген кызыктай болуп калды Элмар эже. Концерт бериш үчүн билетти үйүнө алып барып бериш керек да. Эл катуу Бишкектин эли аябай эрке эл да. Же билет өткөрүп, тажатып, жакын досторун ошентип келбейт да. Мен моундай концерт берсем, менин жолдошум уже концерттин тыйын-пыйындарын баарын чечти. Финансылык чыгымдардын баардыгы. Спонсор издеп, анан билетим өткөрүп, канча эл келсе, билет өткөрбөйм, кассадан сатылсын деп атам да. Билет өткөргөндөн уялам, келип кет мен дегенден уялам да, чынындачы. Каалаган, жакшы көргөн адам келиш керек да. 10 билет бар концертке дебеш керек да. Ошентип кылсамбы деп ойлоп атам, бирок ошондой кылам буюрса. Буюрса, тилегиңиз орундалсын, дал ошондой болсун. Анан ошол концерттик программаңыз сиз ойлогондон дагы 1000 эсе артык болсун. Айтканыңар келсин, ушундай болсун. Ушунча жыл койбой жүрбөй, концерттин дебей. Молодец. Сон концерт деп айтса, анда мен той берем. Ошондо той берем. Кудай буюрса, тойго дагы, концертке дагы, анан аманчылыктын, жашоонун аман күндөрүнүн ар бир күнүн майрам кылып, бирге өткөрүп жүрө берели. Урматтуу замандаштар, биз түз эфирдебиз. Бул Кыргыз радиосу, студиясы коногу өзүңүздөр көрүп жана угуп жаткандай Роза Шакирова. Роза, айтыңызчы, биздин Кыргызстан деген мамлекетибиз, биздин өлкөбүзгө чет элдиктер келди деп ойлоп коелу. Анан ошол чет элдиктерге сизди экскурсовод, гид катары дайындап коюшту. Биздин Кыргызстаныбызды макташ керек, көрсөтүш керек десе, Кыргызстаныбыздын кайсыл жерлерине алып барып, эмнетип Кыргызстанды көрсөтүп мактаар элеңиз? Кыргызстанга биринчи эле келгенде көлгө алып бармакмын.
шаркыратмаларга алып бармакмын көл жактагы. Андан кийин өзүм туулуп өскөн Айдаркениме алып бармакмын. Бизде Гауян деген жайлоо бар. Гауян. Ооба. Илгери кытайлар келип ат коюп коюптур да, ошентипчи. Кытайларга бербей элекпизби ал Жок. жакта? Кудай Жок, сактасын. аны бердиртпейбиз го. Биз Хайдаркандын жаштары азыр кыйын, ошо Гауянды кыргызча кылабыз деп жүрөт. Мгм. Ошол жер мен өзүм төрөлүп өскөн жер, ошол жерди көрбөптүрмүн. Мгм. Бирок жакында эле барып мындай аяка жетпесем дагы берки көрүнүштөн көрүп келдим. Кыргызстандын ар бир жери өзүнчө эле Швейцария, Мгм. Мен Швейцарияны эмеден көрдүм, бирок Кыргызстанга окшош жеркен, бирок өтө эле таза экен да ал жакчы. Эми биз деле ошол убакка жетет болушубуз керек, таза болгонгочу. Нарынга алып бармакмын. Мен көргөн, өзүм билген жер Нарынга, Көлгө, Баткенге, анан Таласка, Манас атанын күмбөзүнө алып бармакмын. Ошо. Барекелде. Интернет тармагынан бир колдонуучу жазып калды эле. Корея мамлекетине барыптыр дагы, анан бир досунун машинесинин унаасынын ичине түшсө, машинесинин ичинин баардыгы таштанды экен деп. Анан абдан досуна таң калып коюптур. Досум жакшы жерде иштесе, өзү тазалыктуу, тартиптүү, интеллигент киши болсо, анан машинесинин ичин ушундай карабай койдубу деп, бир шаардан чыгып экинчи шаарга жеткиче ичинен ойлонуп барган экен. Анан экинчи шаарга жеткенден кийин тиги досу машинесинин ичинин баарын таштандыларды чыгарып, расмий таштанды төккөн жерге таштаптыр. А биздин Кыргызстанга келсем дейт, машиненин ичин таптаза дейт, терезелерди ачып эле жүргүнчүлөр сыртка ыргытат дейт. Табиятыңды булгагандан көрөк машинеңдин ичи кир болуп жүрсүнчү. Жетчү жериңе жеткенде анан машинеңди тазала. Ага чейин машинеңдин ичи кир болгону бул эсеп эмес экен деген нерсе менин акылыма ошондо жетпедиби деп айткан эсимде бар. Анан сиз айтып калбадыңызбы, Швейцария таза экен, биздин Кыргызстаныбыз чында таштандыга толуп кетти деп. А ошонун баарын жасап аткан бизде де кыргыздар болуп атпайбызбы? Мисалы үчүн мен азыркы учурда тыштабай калдым. Мурун тыштап эле жүрдүк болуш керек. Биз Баткенге кээде машина менен кетебиз, кээде эмес дайыма элечи. Алманы жеп туруп ургутайын десем эле балам кичинекей болчу. Апа, ургутпа. Сен аркадан машинеге тиет деп ойлоп атасың, балам, тийбейт дейт да. Апа, ургутпа. Жашыл нерсени бузбачы, бул жерде эме аттарды эмне дейт эле, кичинекейинде атактар жүрөт. Аларга тийбесин депчи. Ошодон кийин уялып калбадымбы? Мен жеп туруп эле бул чирип жок болот. Ар ким өзүн оңдош керек экен да. Биринчи орунда өзүңдү эме кылсаң, өзүң таза болсоң, дейт барбы? Коом таза болот деп. Ансыгары биздин чынында жол жүрүп, Кыргызстанды кыдырып жүргөн, сапарга чыгып аткан замандаштарыбыз машинебиздин ичи таштандыга толсо ал эч нерсе эмес экен, чынында табиятты булгабай жетчү жерибизге жеткенде анан таштандыргытсак абдан жакшы болмок. Чынында чет мамлекеттен келген адамдар менен Кыргызстанды аралап жүргөндө ушул таштандылардан уяласың, бирок эч нерсе кыла албайсың. Колуңан келгени көтөрүп кел десең, келбегени, батпаганы, алаканыңа сыйбаганы ар кайсы жерде калып, анан кайра эле өзүбүз уялып калганыбыз өкүнүчтүү көрүнүш. Эфир узландары Динара Айтмаматовна жазган экен, үнү укулуктуу, ырлары жакшы көрүп угам деп жазган экен. Сизге чоң рахмат, ардактуу Динара Айтмаматова. Эми үйдөгү ички мамиле жөнүндө айта турган болчу болсок, сиздин өмүрлүк жолдошуңуз Нурсейит менди абдан жакшы тааныйм. Кудай кут кылсын, өзүңүзгө жарашкан, анан аял затынын бактысын ача билген адам деп айтсам эч ашыкча болбостур. Ал эми уулуңуз Руслан азыркы тапта 5-класста, келечекте ким болом деп атат, Таластын жигити? Азырынча бир кесипти эме кылбайт, блогер болгусу келип жүрөт, мындай сүйлөп, аяк ыр жаатында вообще жок. Эми азыр спортко баргысы келип жүрөт. Мындай тандай элек да. Анан кээ бирөөлөр айтат, балаң ырдайт экен, ырчы кылбайсыңбы дейт. Жок дедим, ырчы кылбайм. Бирок үнү аябай жакшы болуп, кийин жакшы ырдаса, мен тоскоол болбойм. Азыркы учурда тандай элек. Чынында тандай элек. Ар демкени ойлойт. Кээде туруп эме жылдыздарды эме алып бер дейт. Телескоп. Ооба. Динозаврды сурайт, кайсыл кичинекейинде окуучу да, чымдай. Кайсыл кылымда жок болуп кеткен булар, эмне үчүн жок болуп кеткен, эмне үчүн вулкан атылат. Ушундайларга кызыгат бирок.
Баракелде 12:50 биздин студиябыздагы убакыт. Студиябыздын коногу Роза Шакирова үй бүлөсү, чыгармачылыгы, жараткан улондору жөнүндө жакшы кептерди айтып берип олтурасыз. Эми ушундай эфирге келгенде эл арасында мындай кеп бар эмес. Сиз барсаңыз сөзсүз түрдө Азизаны сурайт, Айнураны сурайт. Айнура барып калса сөзсүз түрдө сизди эмне алар сурайт. жок дейт. Алар эмне жок дейт. Бирок бул эфирге мен эле чакырылдым да. Ооба, сиз эле чакырдыңыз. Мен бул нерсенин арты менен эмнени сурайын дегем. Үчтөн биригип сиздердин мисалы досторго, эски достор деп аталган трио болбодуңуздарбы? Ооба. Үчтөн биригип ырдоонун эмнеси жакшы экен, дагы жеке ырчы болуунун эмнеси жакшы экен? Жеке ырчы болуш бул каалаган убагыңда каалаган жагыңа бара аласың. Үчөөбүз болгондо моундай тойдун учурунда тиги тойдо тиги болот, бул тойдо бул болот. Мен болсо кичине алысыраак болуп, анан шашып жетишип барганга аракет кылабыз. Бирок үчөөбүз барган жер аябай шаңдуу болот да. Коркпойсуң ырдап аткандайчы. Үнүң жетпей калса, ушу үчөөнүн бирөөсү деп точно сеники жетпей калды дебейт да. Мен бакш бирөөсү кетти деп эле коет. Үчөөбүз барганда элди күлдүрүп, мен да мындай уялбай эл менен көп бара, өзүм жалгыз болсом тилер ырдап коюп кетем да. Үчөөбүз болгондо көп нерселерди унутуп, күлүп, жайнап башкача. Көз тийбесин, ошо боюнча эле калсын. Үчөөбүз барган тойлор да өзүм жалгыз барсам, тиги экөө келбейби дейт да. Чакырган жоксуз десем, мен сени ала келет деп ойлогом да деп. Жок, алардын деле телефондор, номерлери бар. Алар деле аттуу мындай аттуу баштуу эле ырчы, аларды да өзүңүз чакырышыңыз керек. Анан Роза жөн эле кошуп алыптыр дейт кээ бирөөлөр десем, мен сени чакырсам эле экөө нерситип келет экен деп ойлой берем да деп. Ошентип калса. Үчөөбүз жүргөн жакшы, жалгызга караганда. Бирок жалгыз эми өзүңө гана жооп бересиң да. Кел десе барасың, болбой калды десе кайра кайтасың. Тигилерди момчада тигинчиде деп чалып атып барганча уже башың ооруп кетет. Алар кимдир бирөөнүн жоопкерчилигин алып, алар үчүн дагы жооп берүүнүн өзү бул жумуштун бир чоң бөлүгү. Ооба. Эмесе, ардактуу Роза, бүгүн студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Эфирибиз аяктап калды. Эфирдин жүрүшүндө биз сиздин аткарууңуздагы бир да чыгарманы о толкунга койбоп турбуз. Азыр ошол кемчиликти толуктайлы дагы бир чыгармаңыз менен бүгүнкү уктурууну жыйынтыктайлы. Биз эфирдин алдында 2 жерде даярдап койгонбуз. Бул өмүр деп аталган Асылбек Өзүбековдун ыры, экинчиси Кыялбек Курманбетовдун сөзүнө жазылган, дагы деле осы Асылбек Өзүбековдун кайсыл чыгармасын даярдадыңыз? Эски достор, Эски досторго. Кайсыл ырын коелу жана эмне себептен ошол ырды коюшубуз керек? Өмүрдү койбойлу. Мага өмүр жагат. Өмүрдү мен комуз менен да көп ырдачумун. Ар бир бизди угармандар, бизди көрөрмандардын баарына узун өмүр каалап, өзүбүзгө да узун өмүр каалап көп жашайлы деп өмүр деген чыгарманы бар. Урматтуу замандаштар, ушул ыр менен бүгүнкү биздин күн чубак программабызды жыйынтыктайбыз. Студияга бүгүн келгениңизге терең ыраазычылык бар болуңуз. Адилет Артыкбеков бүгүнкү биздин видео байланышты кадимкидей камсыз кылган. Акылбек Мондошев үн туташтырып жаткан режиссерубуз. Студияда иштеген Элмара Турсуналиева. Аман эсен болуңуздар. Ал эми кечки саат 18:00 Эргиме долбоорунда ырчылар Малика Дина жана Нурсултан Азыкбаевдер болушат. Бар болуңуздар.